Саламатсыздарбы? Оодо Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кытайда ковидти түп тамыры менен жок кылуу чараларына каршы чыккандар президент Ши Цзиньпиндин кызматтан кетишин талап кылууда. Орусиянын Киевке каршы чабуулун токтотууга көмөк болгон дрондорду чыгарган агайыны байрактар менен жолугуштук. Кыргызстандык жаш ойлоп табуучу абадан суу топтоп ала турган жабды ойлоп таап, макетин даярдады. Кытайда ковидтин жайылышына каршы катаал чаралар өлкө боюнча мурда болуп көрбөгөндөй каршылык акциялардын чыгышына алып келди. Көптөгөн кишилер цензурага каршы актай плакаттарды көтөрүп чыгышса, айрымдары президент Ши Цзиньпиндин кызматтан кетишин талап кылышты. Митингдер өткөн жумада Шинжандагы Урумчи шаарында көп кабаттуу үй өрттөнүп, анда 10 киши кайтыш болгондон улам тутанган. Ковид чектөөлөрүнөн улам куткаруу иштери ыкчам жүргөн эмес деп айтышууда. Массалык каршылык акциялары Чеңду, Вухан, Нанчин, Шанхай, атөгөр башкала Бейжиңге дагы жайылды. Кабарчыбыз Стивен Макдоналд Бейжиңден баяндайт, эскертем чартылдаган сүрөт кадрлары бар. Кытайдын баш калаасы өлкөнүн ковид чектөөлөрүн токтотууну талап кылып, демонстрация өткөн соңку шаар болуп калды. Жүрүштүн символу ак кагаз болду. Демонстранттар колуна кармаган ак тайбарак бийликтин цензурасы адамдардын сөз эркиндигин чектегенин билдирет. Алар катаал чектөөлөр жана милдеттүү тестирлөө токтотулушу керектигин талап кылышууда. Бирок өкмөттүн бул кризисти жайгаруу аракетине болгон нааразылык сөз эркиндиги жана демократияны талап кылууга өтүп кетти. Өлкөнүн Чэнду шаарында демонстранттар ал үчүн Кытайдын лидери Си Цзиньпинди айыпташууда. Алар анын түбөлүк бийликте калуу укугун айыптап, өлкөгө император керек эмес деп кыйкырып жатышты. Буга чейин Шанхайда Си Цзиньпинди кызматтан кетишин жана коммунисттик партиянын бийликти өткөрүп беришин талап кылышкан болчу. Активисттер полиция менен кагылышкан жерде адамдар топтолбосун деп тосмолорду орнотушту. Өткөн аптада Шинжаңда көп кабаттуу үйдө өрт чыгып, анын 10 тургуну көз жумгандан кийин Кытай боюнча кыжырдаануулар күчөдү. Адамдар ковид чектөөлөрүнөн улам өрт өчүрүүчүлөргө тоскоолдуктар болуп, кошумча жолдор бөгөттөлүп калганын айыпташкан. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чжао Лидзянь чет элдик күчтөр өздөрүнүн керт максатын ковидсиз саясатка байланыштырууда деп айтты. Бирок бул демонстранттар чектөөлөргө карата күчөп келген кыжырдаанууларын акыры айтып чыгышты. Бул киши адамдардын каалаганы татыктуу мамиле, мыйзамдын үстөмдүүлүгү жана Кытайда балдар коркуп жашабашы керек дейт. Кытайдагы маселелердин бири ковидсиз саясаты качан бүтөөрүн эч ким билбегендигинде. Эгер өкмөттүн планы болсо, ал кандай план экени адамдарга айтылбайт. Жана ал түбөлүккө улана береби деген суроо элдин арасында көптөгөн нааразылыктарды пайда кылууда. Кытайдын ковидсиз саясатына алайык, илдет жуккан учур катталса, адамдарга үйүнө камалып, сапарга чыгууга тыюу салынып, жапырт тестирлөө жүргүзүлөт. Кээде бүтүндөй шаарларда карантин жарыяланат жана бизнестер жабылып, кыймыл негизинен токтоп калат. Жада калса ошондой катуу чектөөлөр киргизилсе да, ковид илдети жайылууда. Өлкө соңку 5 күн катары менен вирус жуккан жаңы рекордтук сандарды жарыялап келди. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Башкадагы жаңылыктарга токтололу. Иран өкмөтү Германиянын элчисин чакыртып, Тегеран өкмөткө каршы акцияларды күч менен басып жатканы тергелсин деген Бириккен Улуттардын резолюциясына каршылыгын билдирди. Ирандын өкмөтү жума күнү Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин факты чогултуу миссиясын тааныбай тургандыгын белгилеген. Активисттер маалымдагандай, 2 айга созулган каршылык акциялар учурунда 450 киши каза болгон.
Брюссельде Бельгиянын командасы Катардагы дүйнөлүк чемпионатта күтүлбөгөн жерден Мароккодон 2-0 эсебинде утулуп калганы каршылык акциялардын чыгышына түрткү болуп, футбол көрмандары полиция менен кагылышты. 10га жакын киши камакка алынды. Айрым көрмандар дүкөндөрдүн терезелерин талкалап, унааларга өрт койгон. Полиция суу аткыч жана көз ачыштырган газ колдонду. Пакистанда жаш балдар арасында полиомиелит илдети жайылып, өкмөт ага каршы жаңы чараларды көрө баштады. Илдетке чалдыккан балдар шал болуп калышы ыктымал. Андыктан өнөктүк учурунда 5 жашка чейинки 13 миллион балдарды эмдөө максаты коюлду. Полиого каршы эмдөө иш-чарасына адатта вакцинацияланы батыштын мусулмандарга каршы тымызын куралы деп эсептеген согушкерлер тоскоолдук жаратып келет. Европа боюнча полиция кызматтары биргелешкен аракеттердин натыйжасында континенттеги кокаин содасынын 3төн 1 бөлүгүн жүргүзүп келген картелди жок кылды. Европа биримдигинин полиция агенттиги маалымдагандай, Испания, Франция, Бельгия, Нидерландда 50га чукул адам камакка алынган. Тергөө учурунда 30 тоннадан ашуун баңгизаты колго түшүрүлдү. Дүйнө боюнча куралдуу чатактарда дрондор колдонулуп келет. Бирок биринчи жолу Украинада болгон согушта дрондор кеңири тартылды. Орусия Украинадагы энергостанцияларга каршы Иранда чыгарылган дрондорду колдонууда. Бирок байрактар аскердик дрондорунун Киевде орус чабуулуна каршы жигердүү колдонулганы дүйнөнү таң калтырды. Аларды чыгарган бир туугандар менен кабарчыбыз Жафар Умеров Стамбулда жолугуп келди. Байрактар TB2 аскердик дрону ушинтип иштейт. Ал Украинадагы согуштун башында Россиянын Киевге кол салуусун токтотууга жардам берген. Hoş geldiniz. Аны жасаган адамдар мага эксклюзивдүү интервью беришти. Bu bağımsızlık mücadelesinde yani Ukrayna Биз иштеп чыккан технология Украинанын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн сактоо үчүн жүргөн күрөштө колдоо көрсөтүп жатканына сыймыктанабыз. Биз Украина аягында жеңишке жетет деп үмүттөнөбүз. Байрактар Туркияда жасалган жана баасы $2 миллион барат. Президент Эрдоган аны 2018 жылдан бери Украинага экспорттоого уруксат берген. Бирок Россияда негизги өнөктөш. Ал дагы байрактарды алгысы келет. Gidelim Moskova. Андыктан мен, эгер Москва чоң суммадагы акча сунуштаса, дрондор аларга да сатылабы деп халыктан сурадым. bizim için öncelik para değil. Dostluğumuz Бизге канча акча сунуш кылбасын, андайга барбайбыз. istenildiği kadar para teklif Биз толугу менен Украинаны колдойбуз. böyle bir şey söz konusu olamaz onlara. Ишкана бул аскердик дрондорду 20дан ашык өлкөгө сатканын ырастады. Алардын айтымында бардык дрондор Түркия өкмөтүнүн уруксаты менен сатылган. Демек адам укуктарынын бузулушуна эч кандай кооптонуулар болбошу керек. Иниси Селчук учкучсуз учак программасын ойлоп тапкан адам катары белгилүү. Жана ал TB2 дрондору качан пайда болгонун айтып берди. Bütün dünya özellikle Azerbaycandагы Карабах согушу пилотсуз учактардын дүйнөдөгү биринчи жеңиши болду. Бул конфликт согуштун ага чейин калыптанган түшүнүктөрүн түп тамырынан бери өзгөрттү. Технологиялык жактан Түркия бул тармакта дүйнөдө алдыңкы 3-түккө кирүүгө жетишти. dünyada ilk bu alanda ilk 3'e girmeyi başardı. Бул жаатта атаандаштык көп. Бирок дрондор президент Эрдогандын тышкы саясатынын негизги бөлүгү экенин эч ким тана албайт. Кээ бирлери муну дрон дипломатиясы деп атайт. Анткени алар Орусиядан башка дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө пайда болууда. Gövdesinde taşıyacakmış. Росатом Кыргызстанда АЭС курат. Экологдор эмнеге тынчсызданууда? Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеш керек. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын программасы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жаңы президенттик мөөнөтүн баштап, Кремлде президент Владимир Путин менен жолугушту. Лидерлер эки өлкөнүн экономикалык байланыштарын күчөтүүнү талкуулашты. Орусияга болгон иш сапардын терең саясий мааниси бар, деди Токаев. Президент Путин болсо Москва менен Астананын мамилелерине өзгөчө мүнөзү бар, деди.
Сомалиде башкала Могадишуда Ал-Шабаб согушкерлери мейманкананы басып алып, өкмөттүк күчтөр аны кайра кайтаруу үчүн кармашууда. 18 саатка созулган тирешүүдө бери дегенде 4 киши курман болуп, 10 адам жаракат алды. Окуяга күбө болгондор BBC-ге билдиргендей, президенттик ак сарайга жакын жайгашкан Вилла Роуз мейманканасында бир нече жолу жардыруулар жана ок атышуулар угулуп жатты. Катардагы дүйнө чемпионатында Хорватия Канаданы ийгиликке жетүү үмүтүн таш каптырып, алгачкы мүнөттөрдө эле 4 гол киргизди. Ал арада Никлас Фулклуктун 83-мүнөттө киргизген голу Германия менен Испаниянын эсебин теңдеди. Германия дале болсо акыркы 16га кирүүгө умтулууда. Буга чейин Марокко соңку 20 мүнөттө 2 гол киргизип, бельгиялык команданы артта калтырган. Кыргызстандык жаш ойлоп табуучу абадан суу топтоп ала турган жабдуу ойлоп таап, макетин даярдады. Суу тартыш деп жаткан учурда андагы сууну чарбага дагы, ашканага дагы пайдаланса болот. Анын айтымында бул табиятка зыянсыз арзан технология. Чындап эле экологияга зыяны жокпу деген суроону изилдөөчүлөр тактап чыкса болчудай. Мен аты-жөнүм Айдарали уулу Эрнест. Баткен шаарынын тургуну болом. Баткен мамлекеттик университетинин 1-курсунун студентимин. Буга чейин 50ге жакын проект ойлоп тапкам. Көптөгөн конкурстарга катышып келдим. Негизи техникага 6 жашымдан бери кызыгып келем. Азыркы күндө дүйнө жүзүндө эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул суу маселеси. Климаттын өзгөрүшүнөн улам өлкөбүздөгү тоолордогу мөңгүлөр эрип, көптөгөн айыл жергелеринде суу тартыштыгы келип чыгууда. Эксперттердин айтымында чек арадагы болгон жаңжалга суу ресурстары да себеп болду. Биз бул көйгөйлөрдү жеңилдетүү максатында өзүбүз ошо аба аркылуу суу топтоочу жабдык ойлоп таптык. Бул жабдык ошол абадагы суу молекуласын өзүнө топтоп, фильтр аркылуу таза сууга айлантат. Бул жабдык күндөн кубат алып иштейт. Ошол аппаратты электр энергиясы менен камсыздап турат. Панель күнгө карап жылы алат. Бул азырынча макети. Күнүнө 100 граммдай суу ала алабыз. Эгер буну чоң көлөмдө жасай турган болсок, көбүрөөк суу алсак болот. 5-6 тоннадай, же андан көбүрөөк. Бул жабдыкка керектелүүчү тетиктер Кыргызстаныбызда бар. Аябай бат деле жасалчу нерсе. Бул жабдык аркылуу суу өндүрүлүп алгандан кийин фильтр аркылуу ультрафиолетовый лампалардын жардамында сууду тазалап алып, анан ичүүчү сууда колдонсок болот. Бул нымдуулук аркылуу алынат. 1 квадрат куб абада 10 граммдай суу болот негизи. Ошол суудагы молекуланы өзүнө топтоп алат жабдык. Бул жабдыктын экологияга болгон зыяны жок. Бул жагынан кыймылдаткыч аркылуу абаны өзүнө тартып алат дагы. Ол жактан влажность аркылуу суу пайда кылат, тамчылатып топтойт. Бул жабдыктын жардамында көптөгөн көйгөйлөрдү чечсек болот. Мисалы, азык-түлүк баасын жеңилдетсек болот жана чек ара маселесинде жаңжалдарды азайтсак болот. Жаңылыктардын соңунда британдык археологдор Англиянын борбордук бөлүгүндө илгерки Рим вилласынын ордунда укмуштай табылга ачылганын жар салууда. Комплексте жаңы имараттар жана мозаика табылган. Эксперттердин айтуусунда мындай мозаика бул виллада жашаган үй бүлө колунда бар коомдо бийик мартабалуу болгонунан кабар берет. Рутленддеги археологиялык жай 2020-жылы фермердин талаасынын алдында табылган. Билгенден билбегенибиз, тапкандан таба элегибизге окшойт. Программаны ушу менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.